Азыркы Ош шаарындагы улуттук коопсуздук комитетинин алдында мындан бир нече күн мурда кармалган 6 милициянын жакындары милицияларга боштондук деген жана ар кандай ураандар менен бул жака аларды бошотуу үчүн талаптарын коюп келген. Бул жерден көрсөңүздөр болот, алар өз өмүрүн тобокелге салган милицияга боштондук, милиция элди коргойт, милицияны ким коргойт деген ураандар менен чыгып отурушат. Көрүп тургандай бул жерде 6 милициянын жакындары жана ата энелери келип турат. Алар ошол кармалган 6 милицияга боштондук деп ар кандай ураандар менен чыгышат. Милицияларга! 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 Журналист Али Токтокунов жана Fact Check Age сайтынын негиздөөчүсү Болот Темиров кезектеги журналисттик иликтөөсүн жарыялап, президенттин милдетин аткаруучу Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов менен мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун байланышын иликтешти. Иликтөөдө Талант Мамытовдун кеңешчиси болгон Тынчтык Сулайманов аттуу жаран Райымбек Матраимовдун аялы Уулкан Тургунованын бир тууган иниси экени айтылат. 14 декабрда президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек Талант Мамытовдун Райымбек Матраимов менен байланышы бар деп айтылган журналисттик иликтөөгө карата комментарий берди. Ал журналисттик материалда айтылган Тынчтык Сулайманов Талант Мамытов менен 2019 жылдын май айына чейин иштеген. Матраимов менен туугандык байланышы бар экендиги белгилүү болгондон кийин ал кызматынан бошотулган деп билдирди. Кыргызстандын калкы электр энергиясын колдонуу боюнча рекорд коюп жатат. Бул тууралуу бүгүн 14 декабрда Бишкекте өткөн маалымат жыйынында Улуттук энергетика холдингинин төрагасынын биринчи орун басары Асхат Берзиев билдирди. Ал кыргызстандыктардан электр энергиясын үнөмдөөнү суранды. Өчүрүүлөр болбойт. Эгерде чоң керектөө болсо, анда автомат өзү иштеп, электр энергиясын өчүрө алат. Кыргызстандын калкы электр энергиясын колдонуу боюнча рекорд жаңыртууда. 24 сааттын ичинде өлкө калкы 68 миллион 800 миң киловатт саат сарптады, деди Берзиев. Булак репортер. Кече 13 декабрда Өзгөн районунун Куршап айыл өкмөтүнүн Шагым айылында чоң аламан улак өттү. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы билдирди. Маалыматка караганда ага 5000дей адам белгилүү улакчылар келди. Улакты Жылызбек Айтымбетов аттуу тургун уул той жана үй тойдун урматына бергенин айтты. Күн кыскалыгына байланыштуу байгелер кабатталып коюлуп жатты. Манас Байышниязовдор, Бабаравшан Султанбеков, Жоодар Балбандар да келишти. Алып баруучулукту Асылбек Өзүбеков аркалады. Байгеге 1 алтын кур, Лада 10 үлгүсүндөгү уна, 10 топоз, 10 тай, 10 төө, 1 карышкыр, 1 ат 100 миң сом коюлду. Алтын курду Өзгөндүк Мырзабек Балбан утту, унаны Жоодар Балбан утту. Манас Байышниязовдор 1 тай утту, деди Жылызбек Айтымбетов. Булак турмуш. Бүгүн 14 декабрда Ички иштер министри Улан Ниязбеков министрликтин бөлүмдөрүнүн жетекчилерине алдыдагы президенттик шайлоону өткөрүү маалында коомдук тартипти сактоо, кылмыштуулук менен күрөшүүнү жана укук бузууларды алдын алууну күчөтүү маселелери боюнча онлайн кеңешме өткөрдү. Онлайн режиминде өткөн жыйындын ишине министрдин орун басарлары, Ички иштер министрлигинин борбордук аппараттарынын тиешелүү кызматтарынын Баткен, Ош, Жалал-Абад, Нарын, Ысык Көл, Талас, Чүй облустук, Бишкек жана Ош шаарларынын ички иштер башкармалыктарынын жетекчилери катышты. Анда өлкө боюнча 2420 шайлоо участкасында коомдук тартипти көзөмөлдөөгө 11 миң милиция кызматкери тартылат, ар бир участкага жооптуу кызматкерлер дайындалары белгиленди. Татарстанда өткөн белкур күрөш боюнча дүйнөлүк чемпионаттан байгелүү кайткан спортчуларды Ош эл аралык аэропортунан Ош шаардык спорт комитетинин төрагасынын орун басары, спортчулардын жакындары, туугандары тосуп алышты.
Маалым болгондой, алар спортчуларга калпак чепкен жаап, жеңиши менен куттукташты. Спортчу Мырзабек Кочкоров 82 кг салмакта күмүш медаль, Рысбек Орунов 75 кг салмакта коло медаль, Мирболот Мирсалим уулу коло медальга ээ болушкан. Спортчулар 10 декабрдан 13 декабрга чейин Татарстандын Борбору Казан шаарында өткөн белкур күрөшү боюнча дүйнөлүк чемпионатка катышышты. Мелдеште Россиянын, Өзбекстандын, Түркмөнстандын, Тажикстандын, Кыргызстандын жана башка 35 өлкөнүн спортчулары күч сынашты. Командалык эсепте 1-орунду Россия, 2-орунду Өзбекстан ээлеген. Кыргызстандын командасы 15 коло 2 күмүш медаль алуу менен 3-орунга ээ болушту. Булак турмуш. Кыргызстандык 9 жаштагы фигурист Элес Намазалиева мектеп окуучуларынын арасында көркөм муз тебүү боюнча Австриянын чемпиону болду. Бул маалыматты анын атасы Капар Намазалиев тастыктаганын жергиликтүү басылмалар жазышты. Австриянын чемпионаты 10-11-12 декабрь күндөрү Линц шаарында өткөн. Элес өлкөнүн 22 шаарынын атынан чыккан бардык атаандаштарын жеңген. Кыргызстандык кыз чемпионаттын калган катышуучуларынан 2-5 жашка кичүү. Элес Австрияда ата-энеси менен узак убакыттан бери жашап келет. Ал көркөм муз тебүүнү 2015-жылы баштаган жана курама команданын мүчөсү. Булак репортер. Кыргызстандын валюта базарында доллар арзандай баштады. 14 декабрда акча алмаштыруучу жайларда АКШ валютасынын сатып алуудагы наркы 82 сом 50 тыйын, сатуудагы баасы 82 сом 91 тыйын деп эсептелди. Коммерциялык банктарда да ушундай баа коюлган. Улуттук банктын сайтында доллардын курсу 84 сом 79 тыйын деп турат. Башкы банктын долларга карата расмий эсеби акыркы ирет 12 декабрда өзгөртүлгөн. Жыл башынан бери Кыргызстанда доллардын курсу 15-16 сомго көтөрүлүп, дээрлик 85 сомго жетти. Доллардын наркына байланыштуу азык-түлүк жана башка товарлар да кымбаттады. Окусолку абалда калган улуттук валютанын курсун туруктуу сактап туруш үчүн Улуттук банк ноябрь айында 11 жолу жыл башынан бери 20дан ашык интервенция жасады. 2020 жылы жалпы сатылган сумма 1,5 миллиард долларга жакындады. Базаркоргон райондук ички иштер бөлүмү тарабынан түнкү өспүрүм аталышындагы ыкчам алдын алуу иш-чарасы өткөрүлдү. Бул тууралуу бүгүн 14 декабрда Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, анын алкагында район аймагында түнкү убакытта коштоочусу жок жүргөн өспүрүмдөр текшерүүгө алынды. Иш-чаранын негизги максаты өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун, топтошуп мушташуулардын алдын алуу болуп саналат. Жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында Базаркоргон райондук администрациясынын алдында түзүлгөн жаш өспүрүмдөр комиссиясынын кароосуна 11 материал жөнөтүлдү. Түнкү убакытта коштоочусу жок жүргөн 16 жаш өспүрүм аныкталып, ата-энелери чакыртылып, алар менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Аларга өз балдарын көзөмөлсүз калтырбоо керектиги эскертилди. Булак турмуш. Баласын аяусuz сабаган кишиге сот өкүм чыгарды. Жерден түртүлүү көнүгөсүн отжимания жасабайсың деп баласын катуу сабаган Эмилбек Жунусов сот тарабынан 2,5 жылга шарттуу кесилген. Бул тууралуу Орусиянын басылмалары жазып чыгышты. Москва шаарынын Кузьминск райондук сотунун басма сөз кызматы Жунусовго карата өкүм 3 жылдык сыноо мөөнөтү менен чыгарылган деп түшүндүрдү. Белгилей кетсек, ушул жылдын жаз мезгилинде кыргызстандык киши 6 жаштагы баласын отжимания жасабай койгондугу үчүн аяусuz сабаган видео социалдык тармактарда тараган. Видео пайда болгондон кийин тергөө органдары Орусиянын кылмыш жаза кодексинин денеге атайлап оор залал келтирүү беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Ички иштер министрлиги буга чейин жаш баланы сабаган адамдын тек жайын тактаган. Ал Жалал Абад облусунун Алабука районунун 1985-жылы туулган Эмилбек Жунусов аттуу тургуну экендиги 2019 жылдын октябрь айынан бери үй бүлөсү менен Москва шаарында жашап келгендиги аныкталган. Булак репортер.